улуттук каада салтыбыздын бир үлүшү. Бир эле улак тартыш эмес, деги эле элдик оюндарыбыздын баары эле улуттук өзгөчөлүгүбүздө, элдик темпераментибизде, эр азаматтарыбыздын тайманбас көкжалдыгын чагылдырат эмеспи? Албетте, адамзат коому жаңы заманга оогону менен эски доордон бери келаткан элдик оюндарыбыз кийинки социалдык шартка жараша өзгөргөнү менен түпкү максаты, тактикасы ошол бойдон сакталып келет. Бүгүнкү сиздерге тартуулоочу көрсөтүүбүздө да улак тартыштын тартиби, таржымалы туурасында сөз кылабыз. Улак тартыш бардык эле аш тойлордо, шериник майрамдарда ойнолуп келген. Мунун артынан атайын ар бир уруу эл өз-өзүнчө алдынан даярданышат. Оюн тегиз жайыкта талаада өткөрүлөт. Оюн талаасынын кеңдиги 100-150 метр, ал эми узундугу 200-300 метр болуусу керек. Талаанын эки тарабына кеңдиги 15 метрден болгон дарбаза белгиленет. Эки тарапка бөлүнгөн оюнчулар мына ушул дарбазага жайгашкан уячаларга улакты алып келип ташташат. Оюн аянтчасынын ортосунда диаметри 6 метрден келген маара жайгашат. Оюнга калыс шайланган адам улакты маарага алып келип таштайт. Улакты 10-15 жолу 2-3 киши чыгып тартып болуп, андан соң 5-6 киши чыгып жайма тартуу деген болот. Мында мурда тарткандардын байгеси арбыныраак болсо, жайма тартууда улакты алып келип таштаган киши өзү тарткан улагын гана байгеге катары тартууга алган. Ал эми негизги чоң байге мааракенин ээси тарабынан, башкача айтканда, той өткөргөн адам тарабынан берилген.
боюнча тартылуучу өлүмтүктүн салмагы 30 килограммдан 60 килограммга чейин болот. Бул боюнча илгертен сөз калган. Торпоктон эле тартабы же эркештен тартабы? Анткени шарт боюнча жаш торпок же серке бул оюндун курманы болгон. Бул оюндун айрым учурларда көк бөрү деп айтылуусу да өзүнчө таржымал. Эзелтен элибизде эр азаматтарды айбаты күч алгыр көк бөрүгө салыштырган учурлар көп кездешет. Бул терминдин келип чыгышында илгери күчкө толуп турган чымыр билек жигиттер кадимки эле карышкырды чаап алып талашып тартышкандыгы менен байланыштырышат. Дагы бир уламыш боюнча оюндун көк бөрү аталышы токой арасындагы карышкырлар үйүрү менен олжа табышып, аны бири-биринен жулак качып талашкандыктарынан оюндун үлгүсү алынган дешет. Көк бөрүнү эң бир кадырлап тарткан кыргызда түштүк кыргыздары болот экен. Алар эзелтен улак тартуу үчүн атайын аттын эң жарамдуусун баасына карабай алып, таптап даярдашчу. Улакчылар жалаң булгаарыдан кийим тиктирип кийишчү. Улакты бир эле жолу дарбазага алып келип таштаган улакчыга той ээлери кездемелер салынган, жасалгаланган атты арабасы менен тартуу кылган. Карап отурганга адам жанына залака келтирчүдөй кооптуу учурлары менен сүрдүү, жүрөк титиреткен көк бөрү оюну биздин чыныгы эр азаматтарыбыздын өз уруусуна алып берер аброю. Чындыгында бул оюнга аттын күлүгү, азаматтын балбаны, атка чыйрак чабын десе, улакты көк тартып машыкканы барбаса, четтен эле чыккан бирөөлөр жүрөк таап чыгаары күмөн. Кантсе да тоо койнунда шамал менен жарыша ат жалына жабышып өскөн кыргыз жигиттери үчүн көк бөрү тартуу өзүнчө бир кумар. Көк бөрү биздин салтыбыз. Эзелтен маарекелер ат оюндарысыз кызыгына чыкпай келген болсо, кийинки замандын аш тойлорунда көк бөрү сыяктуу оюндар көркүнө чыгарат деген ойдобуз. Биздин видеобуз соңуна чыкты. Аягына чейин көрүп колдонгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Подписаться кнопкасын басуу менен каналыбызга катталып кетиңиз.